Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун китептериндеги окуу жана түшүнүү үзүндүлөрүн талкуулайлы. Бул жактан мен өзүмдүн кантип окуу стилимди көрсөткөнгө аракет кылам жана силерге дагы ушундай окууну сунуштамакмын. Билимди баалоо окутуу усулдары мунун орусчасы ЦОМО, Центр оценки образования и методов обучения. Жыртыны ушулар түзөт. Булардын тексттери кандай стилде болсо, булардын математикасынын суроолору кандай стилде болсо, ошондой чыныгы жырыты келет. ЦОМОну билесиңер. Булар курс өтө албайт, анткени окуучуларга өтсө адилетсиздик болуп калат, мугалимдерге тренинг өтө алат, бирок ал дагы чанда болчу нерселер го дейм. Текстти баштайлы. Козубековдун Айчыктуу ак калпак деген макаласынан алынган дейт. Эгер силер кайсы бир китепте, жырыты даярдык китептеринде тексттерди көрүп, мисалы үстүндө анын кайсыл жактан алынганы жазылган эмес болсо, демек ал жерде чоң көйгөй бар деп түшүнсөңөр болот. Анткени үстүндө эмнеси болуш керек? Сөзсүз түрдө тексттин кайсыл жактан алынганы жазылышы керек. Демек Козубековдун Айчыктуу ак калпак деген макаласынан алыныптыр. Бир суроо бар, макаласынан жүзүндүү болуп алынды же макала кандай турса, мындай башка бирөө аны конспект кылып макаласын кыскартып бул жерге койду же анын макаласы кандай толук болсо бул жерге ошол бойдон толук келдиби деген суроо пайда болот. Аны билбейм. Биздин билим окуу түшүнүү курстарында тексттер дагы кыска тексттердин гана үстү жок болбосо, калгандарын баарында ушундай кайсыл жактан алынганы айтылган. Же алынганы, же ылайыкташтырып алынганы. Айчыктуу ак калпак дейт. Айчыктуу деген сөз мисалы мен билбей турган сөз экен. Макул, иштеп кете берейин. Алгач эле баштадык. Мен силерге айткандай эле, көбүнчө эмне кыргыз тилдүү тексттердин авторлорунун логикалык жаңылыштыктары көп болот, буга чейин мен байкаган боюнча. Анан ошондуктан мен бул тексттен дагы байкайм деп ойлоп атам. Негизи мындай. Ким айтпасын, эмне айтпасын, кайсы ой эң күчтүү ой дегенде бүт критикаларды жеңип өткөндө бардык критикаларга жооп бере алган ой күчтүү ой болот. Эми бул суроону карап көрөлү. Кыргыздын эң ыйык буюмунун бири анын баш кийими дейт. Демек бул чоң билдирүү жасап атат, ырастап атат. Кыргыздын эң ыйык буюмунун бири деп туруп, бул анын баш кийими дейт. Макул. Демек текст баш кийим жөнүндө болот экен. Кыргыз баш кийимин жерге таштабайт, өз уулунан башкага бербейт, белекке жолдобойт. Атүгүл аны адам отурган отургучка да койбойт. Туура кошулам, бирок мен бул жерге кошулбайм. Белекке жолдобойт дегениге. Туура, кыргыздын салты боюнча белекке жолдобойт деген маанини айтып аткан болушу мүмкүн. Бирок билип билбей белекке бере беребиз да, мисалы тойдо, башкада бири-бириге калпак беребиз го мисалычы, же башка нерсе беребиз. Же аны айтпай атабы. Бирок макул белекке жолдобойт деп эмнени айткысы келсе дагы бир кыргыз белекке жолдогон болушу мүмкүн. Кандай мааниде болбосун. Демек кыргыздар белекке жолдобойт деген маани бул жерде биз салт боюнча деп түшүнөбүз. Эч бир кыргыз белекке жолдобойт деген эмес. Эгер ошон үчүн бул сүйлөмдү туура айтуу бир аз башкача болмок. Атүгүл аны адам отурган отургучка да койбойт. Эми бул жакта туура биз кыйыр маанини түшүнүп атабыз да. Кыргыздар койбогону аракет кылат же койгон жаман деп ойлойт, коюшпайт деп. Койгондор бар да, коюп аласың, билбейсиң ал нерсени, билип билбей же башка нерсе мисалы. Эми койбогону аракет кыласың. Ак калпак кыргызды кыргыз кылып, башка элден айырмалап таанытып турган. Ала тоосу, ысык көлү, боз үйү, комузу сыяктуу эле ата мурас энчиси дейт. Ак калпактын бычылышы, тигилиши, түзүлүшү да боз үйдүн түндүгүн кайталап, кандайдыр бир элдик акылмандыкты, ыйык салт саналарды тыйынтып тургандай сезилет. Макул. Ошондой эле төрт тарап алардын бириккен жери уюл чоку дейт. Төрт тараптын бириккен жери уюл чоку. Этек жагы да улам кеңейип, төгөрөктүн төрт бурчунун чексиздигинен кабар берип турган сейт. Макул, жакшы мындай башкача ой жүгүртүү. Тебетейибиз да ушул эле нукта жасалат. Түпкүрүндө ак калпактын эки капталында эки тилик кулакчыны болуп, ал кулактын үстүнө да дал келип, калпактын туюк эки өңүрү алдыны карап маңдайга кийиле турган дейт. Аны айчыктуу ак калпак дешчү. Ошондой кичине мен түшүнбөдүм, бирок убакыт короткум келбей атат кайталап окуганы. Кийген адамдын чекеси жазылып, жарашып турчу. Азыр алдынан бир эле жырык чыгарып, аны чекебизге тумшукча кылып кондуруп алдык. Мурда эки чекесинен эки жака ачылчу дейт. Азыр болсо эмне кыла алдык дейт?
алдынан бир эле жырык чыгарып, аны чекебизге тумшукча кылып кондуруп алдык дейт. Бул биздин өзүбүздүн ата мурас буюмубузга маани бербегендигибизден го дейт. Мурун эки кулакчыны эки канат болуп, оңду солду имерип турган ыйык калпак эми мурдуман алысты көрө албайм дегенсип, жырык тумшукчага айланып калды. Бул абдан чоң билдирүү. Анткени айтып атат, мурун эки кулакчыны эки канат болуп, оңду солду имерип турган дейт. Мурда ошол алдыдагы жырыгы ачылып турганы, мен түшүнүмчө, эки жакка эки кулактын үстү тарабында болчу деп атат. Эми баары ошондой болчу. Биринчиден, кыргыздардын 1800-жылдагы сүрөтүн алып келе аласыңбы? Же калпак жөнүндө жазган таап келе аласыңбы? Далил барбы бул автордо мурда эки жакка ачылып турганы жөнүндө? Же жок дегенде Манас башка чыгармалардан жалаң гана эки жакка ачылган калпактардын мисалын уктубу бул? Эгер жалаң гана эки жакка ачылган калпактын мисалын уккан болсо, ал деген бир тарапка ачылган калпактын жок дегенин түшүндүрбөйт. Болгону аз болгон болушу мүмкүн, же адам эки тарапта ачылгандарды гана уккан болушуң мүмкүн. Канча жолу уктуң, канчадан жыйындап келди? Мисалы мен ишене албай турам, мурда жалаң гана эки жакта айчыктуу ак калпак болгонуначы. Эми билбейм, болушу мүмкүн, бирок далили жок да, ошон үчүн мен буга ишенбейм. Демек, бир ырастоо айтканда, сен ырастоо айтып алып туруп, неге мага ишенбей атасың дегенге, адамдын акысы эми анчалык жок десең болот. Мисалы, сен бир ырастоо айттыңбы, далилиң болуш керек. Бир нерсе айттыңбы, далилиң болуш керек. Бардык айтылган сөз жалган, качан далили болмоюнча. Имерип турган ыйык калпак эми мурдуман алысты көрө албайм дегенсип, жырык тумшукчага айланып калды. Бул эмне, мезгилдин өзгөрүшүбү же чабытыбыздын тарышыбы? Болбосо маданияттуу кылалы деп кепкага окшоштурууга жасаган аракетибизби дейт. Кепкага алдынан бирөөнү ачыппы, макул. Эркектин баш кийимин мейли ак калпак же тебетей болсун, башынан эле айыл ичиндеги аты чыккан уздарга атайын бир адамга арнап тиктиришкен. Кошулбайм. Эмне үчүн? Туура, атагы чыккан уздарга тиктириши мүмкүн, бирок кимдер? Байлар тиктирет. Кыргыздын баары бай болгон эмес. Же байларды эле кыргыз деп туруп, кедейлерин кыргыз эмес дейбизби? Кедей колунан келгенин аялы тигип берген го, дейм. Баарынын эле колунан уздан тиктириш келбейт. Же эркек аялы жок, такыр эле ит минип калган болсо, өзү тиккен болушу мүмкүн, мисалы. Баланча тиккен калпак түкүнчө жасаган тебетей экен деп көргөндөр көркүнөн таанып, даңаза кылышкан, сын сыпатына тан беришкен. Бир уруунун бийлик төбөлү экинчи уруунун кандайдыр бир тояшына урматтуу конок болуп чакырылганда гана өтө сый конокко арнап калпак же тебетей тиктирилбесе, башка сыйлуу коноктордун алдынан ат тартып, үстүнө тон жаап, колуна куш кондуруу менен гана чектелишкен дейт. Макул, эми ушундай салт деп айтып атат. Балким бул адамдын өзүнүн далили бардыр. Бирок менин оюмча, ошондой кылган аракет кылышкан десе туурараак болмок. Гана деп туруп, бул андан башка учурда андай эмес деп айтып атат. Урматтуу конок болуп чакырылганда гана өтө сый конокко арнап калпак беришкен деп атат. Ошондой мыйзам бар болчу, мисалы. Анан кыргыз деген бир Ысык көлдөгү эки уруунуку эки башка болушу мүмкүн. Талас менен Нарындыкы, Баткендики, Оштуку, Чүйдүкү башка болушу мүмкүн. Ар кимдин өтө чоң айырмачылыктар бар. Анан кантип туруп эле өтө эле сый конокко эле арнап берген гана деп турупчу, мындай эгер бул мисалы ушунчалык эмне деп коет, кээ бир нерселер бар, таанымал, баарына таанымал. Ошондо гана сен далилдөөгө мажбур эмессиң. Мисалы, Россиянын борбору Москва дегенге сен ырастоо келтиргени шарт эмес, анткени бул кандайдыр бир деңгээлде дүйнөгө таанымал билдирүү деген сыяктуу. Эми кыргыздар нанды тепселебейт дегенди балким көпчүлүгүбүз билербиз, бирок калпакты мындай кылбайт дегенди мен оюм түшүндүңөр окшойт. Далил керек, бирок макул. Эми түшүнүп атам автордун ою. Анан ушундай дөөлөттүү ыйык буюмубуздун колдон колго өткөн катардагы буюмга айланып калышына ким күнөөлүү дейт. Албетте, биринчи кезекте өзүбүздүн эле эч нерсени энебеген аңкоолугубуз, ата салтын, элдин наркын унуткан манкурттугубуз, кошоматка койсойгон ийилчектигибиз дейт.
Демек калпактын колдон колго өткөн катардагы буюмга айланып калышына ким күнөөлүү? Биринчиден, же балким мурда калпак жасаш кыйын болгон болушу мүмкүн да, колдон колго өткөзүү кыйын болгон болушу мүмкүн. Балким. Азыр заман өнүгүп, баары жасай алган болушу мүмкүн. Ошондуктан колдон колго өтүшү мүмкүн. Мисалы, алтын баалуу анткени аз. Ошон үчүн оңойдон колдон колго өтө бербейт дегендей сактайт. Кыйын учурларда берет. Балким мурда азыркыдай сапаттуу калпакты жасаш менин оюмча чындап кыйын болчу. Менин оюмча азыр жыл өткөн сайын адамдардын чеберчилиги өркүндөйт. Биринен бири устатынан шакирти үйрөнүп, көпчүлүк учурда шакирттер жылдан жылга технология күчөйт. Демек, азыркы калпактар балким мурдагы эң мыкты ууздар жасаган калпактайдыр. Анан бири-бирине берген, баары бири-бирин сыйлап атып, мурда байлар гана, уруунун башчылары гана берчү дейт бири-бирине. Эмне азыр деле анда уруунун башчылары менен депутат берсин дагы мен бербейинби мисалы. Албетте, биринчи кезекте өзүбүздүн эле эч нерсени ушундай дейт. Кече 20-30 жыл мурун эле ак калпакты кыргыздар чанда кийип, жалаң шляпа кепкага өтүп албадык беле, туура? Ооба. СССРдин учурунда мисалы. Анан өз алтынчалыкка жеткенде бат эле калпакка жабыла өтүп кетпедикпи? Ал аз келгенсип кандай деңгээлдеги конок келбесин, мейли ал мамлекеттик же жекече ишмер болсун, мейли алар бирөө же 10 болсун, баарынын баштарын ата мурас калпагыбызды кондура коюу катардагы көрүнүш болуп калды. Демек, кайра эле айтам. Мисалы, мына мен азыр бул видеону тартканда Ливерпулда жүрөм. Анан биз дагы биякта англичанин коллегага калпак бердик. Бул айтып атат, кандай деңгээлде конок келбесин, жеке ишмер болсун, бирөө же 10 болсун, баарынын баштарына ата мурас калпагыбызды кондура коюу катардагы көрүнүш болуп калды. Мисалы, мен тойго барсам калпак берет. Досторумдун тоюна барсам калпак кийгизет баарына. Анча-мынча туугандар дагы калпак берет. Бир ташыйбыз мисалы. Эмнеси жаман? Өзүбүз четке чыксак да калпагыбызды көтөрө барып туш келди тапшырып кайтабыз. Мына азыр мен айткан нерсени айтып атат. Макул, анын эмнеси жаман экен көрөлү. Бозону ашыкча ичсең мас болосуң, досуңду ашыкча күтсөң кас болосуң дегендей, аша чаап кеттик эле, ата мурасыбыз ак калпактын түпкү маани маңызы жоголду да калды. Демек, бул ак калпакты абдан ыйык тутуш керек деп атат. Ар жерге бере бербеш керек деп атат. Уруулардын башчылары гана берген. Анан атактуу ууздар жасаган. Демек, бул логика боюнча атактуу уузга жасатыш үчүн сенин акчаң болуш керек. Мурдакы ууздар жакшы болчу, сен жасап бер десең эле көрүнгөнгө жасап берчү. Жок. Адам деген адамдын нафсиси бар, акчага. Эч кимге бекер кылып койбойт. Эски заман эле жакшы заман эмес. Анан ошондо эмне? Биз кедейлер мисалы мурда тиктире албай жүрсөк, калпакты бири-бирибизге бере албай жүрсөк, эми азыр кудуретибиз эми жетип баштаса, анан мунун неси жаман? Депутатка гана бериш керекпи? Эмне кылышыбыз керек? Макул. Ошон үчүн бул автордун логикасына мен кошулбайм, бирок макул. Менимче байпак чыгаргансып эле баш кийимди ашыкча чыгарганды токтотушубуз керек. Бирок жакшы, менимче деп атат, өзүнүн оюн айткан. Жөн эле байпак чыгарганды ашыкча мындай кылыш керек десе, кичине мен каршы болмокмун, өзүнүн оюн айтып атат, макул. Арзан ашыкбаш буюм, барксыз буюм. Туура. Ошондой эле калпакты көрүнгөнгө эле тартуулай берүүнү да токтотуу зарыл. Эмне үчүн экенин мен ынанбадым. Ал эми калпакты жасаган ууздар ойгелди ойкутуп кыйкыта бербей, баш кийимдин түпкү маани маңызын сактап, көп эле ашыкбаш кетпей жасоолору тийиш дейт. Себеби ал элдин ыйык буюму. Элдин ыйык буюму да, бирок мурда азыркыдай уз калпак жасай алган 12-20 уз боло турчу болсо, азыр 20 000 уз болушу мүмкүн. Ошондуктан анда биринчи азыркы барксыз буюм сапаты начар деп айтардан мурда бул эмне кылыш керек? Сапаты начардыгын далилдеш керек. Азыркы бир калпакты алып туруп, орточо ошо белек катары берилип аткан. Мурдагы калпактын сапатын салыштыр. Чындап начар болуп атабы? Түшүп кетип атабы сапаты? Эмнеси түшүп кетип атат? Эмне үчүн мурда кедейлер аз кийилчү? Мисалы, кедейлерimiz негизи аз кийилчү. Ошону далилдесин. Менин оюмча аз кийилгенин себеби жок болгонунан, адамдар жетпегенинен, балким жасаш кыйын болгонунан. Же балким ыңгайсыз болгонунан малчылыкта.
балким эми бирок ыңгайлуу эле деп айтабыз, бирок негизи айтып атам. Ошолорго басым жасаш керек болчу автор. Жөн эле отуруп алып туруп, анан жок калпакты азыр кийбеш керек, таратпаш керек, белекке бербеш керек дегенден мурда ынанымдуу далилдер болуш керек. Бирок эмнеси болсо дагы ушул автордун ою. Эми кеттик. Биринчи суроо. Ак калпакты 11. Кыргыздар эмне үчүн ыйык көргөн дейт? Боз үйдүн түндүгүндө окшоштугу үчүн, ата мурасы болгондугу үчүн, мыкты уздар тиккендиги үчүн, адамга жарашыктуулугу үчүн. Анда эмне үчүн мен өзүмдүн оюмдан жооп беришим мүмкүн, бирок бул жерден жооп берейин. Ак калпакты ыйык салт саналарды туюнтуп тургандай сезилет. Ошондой эле төрт тарап алардын бириккен жери ушул эле. Ошондо биз эмне үчүн ыйык туткан дегенде, боз үйдүн түндүгүнө окшоштугу үчүн ыйык тутуу менин оюмча эмес, бул жакта ата бабалар ыйык барктап келет деген болгондугу үчүн. Мен бирок тексттен далил таба албай атам. Азыр бир аз кечиресиңер, видео тартып атам, бирок шашып атам. Ошондуктан мисалы боз үйдүн түндүгүнө окшоштугун айтып атат, бирок мыкты уздар тиккенин дагы айтып атат. Адамга жарашыктуулугун да айтты, бирок эң негизгиси булардын баары ата баба мурасы болгондугу үчүн деп ойлойм. Тексттен тикелей далил тапса болобу билбейм. Негизи текстке карап жооп бериш керек, өзүң оюңа жараша эмес. Бирок мен азыр автобусум 2 сааттан кийин келет. Ошон үчүн бир аз шашып атам. Башка шаарга барып, анан башка шаарга кетишим керек. 17-ci саптагы 11-ди текшерип коеюн. Б дейт. Карадым, Б экен. Туура таптым. Мен азыр силерге өзүм жообун бир жерге жазып алгам, бирок жашырып карабай турам. Ар бир суроону иштегенден кийин анан карайм, туура таптымбы, жокпу текшерем. 17-ci саптагы төгөрөктүн төрт бурчу деген туюнтма эмнени билдирет? 17-ci саптагы төгөрөктүн төрт бурчу эки жагыда улам кеңейип, төгөрөктүн төрт бурчунун чексиздигинен кабар берип турган сейт. Эки жагы да улам кеңейип, төгөрөктүн төрт бурчунун чексиздигинен кабар берет дейт. Бул деген аламдын чексиздигинен го дейм. Төгөрөктүн төрт бурчу деген эмнени билдирет? Бүтүндөй дүйнө жүзүн, аламды. Анткени төгөрөктүн төрт бурчунун чексиздиги, аламдын чексиздиги. Ак калпактын көрүнүшүн эмес, айлананын ичиндеги төрт бурчтукту эмес, төрт бурчтуктун ичиндеги айлананы эмес. Бир аз оңой текст экен. Жок дегенде жакшы текст. 12 В дедим, карап көрөйүн. Мен буга бир 90% өзүмө ишенип турам, туура таптым деп. 12 В экен, туура таапмын. 13 текст боюнча ак калпактын кадыр баркынын төмөндөшүнүн башкы себеби эмнеде? Өтө көп чыгарылгандыгында кошулам. Белекке көп берилгендигинде. Баркынын төмөндөшү белекке көп берилгендигинде болушу мүмкүн, бирок макул. Баасынын арзандыгында. Ата салтынын унутулгандыгында. Ошондо негизи ата салтынын унутулгандыгы мага көбүрөөк жагып атат, анткени көп чыгарылганы белекке көп берилгенин алып барат, баасын арзандаганы дагы ошол көп чыгарылганынан булардын баары бири-бирине байланыштуу. Ал эми ата салтынын унутулгандыгы ошол кадыр баркын төмөндөшүнө алып келип, ата салты боюнча бул аз гана адамдар уруу башчысына бериш керек деген мааниде айтып атат. Ошондуктан азыр болсо биз сыяктуу кедейлер калпак кийип калды, калпак көтөрүп таратып калганы авторго жакпай атыптыр. Күчөт апыртып айтканда. Ошон үчүн мен Г деп ойлодум. Буга бир 60% ишенип турам ушул жооп экенине. Бирок белгилей берейин. 13 Г экен, туура таапмын. 14 тексттин 1-5 саптарындагы абзацтын контекстинде кыргыз баш кийимин өз уулунан башкага бербейт дегенди кандай мааниде түшүнүүгө болот? 1-5 саптарды бир сейре карап коелу. Кыргыздын эң ыйык буюмунун бири баш кийим. Кыргыз баш кийимин жерге таштабайт, өз уулунан башкага бербейт, белекке жолдобойт, атүгүл аны адам отурган отургучка да койбойт. Ошондо кыргыз баш кийимин өз уулунан башкага бербейт дегенди кандай мааниде түшүнүүгө болот? Ушул контекстте. Анда бул контекст эмне деп атат? Баш кийимин
ыйык, жерге таштабайт, уулунан башкага бербейт, белекке дагы жолдобойт, адам отурган отурушка да койбойт дейт. Ал эмне контекст болуп атат? Ал деген баш кийимди ыйык туткандык, уулунун урмат сыйына умтулгандык. Жок, буга кошулам. Буюмга ичи тардык кылгандык. Бул эмес. Баш кийимден башка берер нерсеси жоктук. Бул эмес. Менин оюмча бул оңой эле жооп болуп калат экен. Баш кийимди ыйык туткандык, уулунан башкага бербейт, жакындан башкага бербейт деген сыяктуу. Уулуна жагынуу, уулунун урмат сыйына умтулуу контекстинде эмес, аны ыйык туткандыгы жөнүндө кеп болууда. Мен буга бир 90-80% ишенип турам. 14 А экен, туура таапмын. 15-чи суроо. Төмөндөгү ырастоолордун кайсынысы берилген тексттин негизги максатын тагыраак аныктайт? Төмөндөгү ырастоолордун кайсынысы берилген тексттин негизги максатын тагыраак аныктайт? Демек, бул тексттин негизги максаты эмне болду? Мен бир оюмдан ойлонуп көрөйүн. Негизги максаты калпакты көп чыгарбагыла, көп таратпагыла деген болду. Ал ыйык деп. Менин түшүнүгүм. Улуттук баш кийимдер тууралуу толук маалымат берүү. Жок, бул улуттук баш кийимдердин андай мындай деген негизги максаты болгон жок. Кошулбайм. Элдик уздардын чеберчилигин даңазалоо. Жок, анда уздарга маани берип туруп алыш керек эле. Уздар мындай деп мактап. Ак калпакты чыгарууга тыюу салуу. Жок, тыюу сал деген сөз болбой эле. Замандаштарга ата салтын сактоого чакыруу. Туура, ата салтын сактоого чакыруу деген мааниде калпакты көп таратпа, анткени бул салтта көп таратылчу эмес. Кайра эле апыртайын, байлар байларга берчи, депутаттар депутаттарга берсин. 5000 сомдук, 100 000 сомдук калпактарды сен 1000 сомдук калпагыңды тишпей эле кой, сага жарашпайт деп айткысы келди автор. 15 туура таапмын. 16. 46-53 саптардагы сүйлөмдө берилген башкы ой кайсы? 46-53 саптардагы сүйлөмдө берилген башкы ой кайсы? 46-53 карап көрөйүн. 46-дан 51, 52, 53. Бир уруунун бийлик төбөлү экинчи уруунун кандайдыр бир тыгышына урматтуу конок болуп чакырылганда гана өтө сыйлуу конокко арнап калпак же тебетей тиктирилбесе, башка сыйлуу коноктордун алдына ат тартып, үстүнө тон жаап, колуна куш кондуруу менен гана чектелишкен дейт. Демек, бул жерде эгер мен дагы бир маани ойлоп кеттим, түшүнүп кеттим. Уруунун башчысы уруунун башчысына бергенде гана болбосо, башка учурда башкаларына берчү эмес дейт. Мен ойлодум эле, калпагын берген бул башымды ийдим, башымды бердим деген мен барабар болуп калат деп. Анда бир уруунун төбөлү урматтуу конок болуп чакырылганда берсе, анда ошол башыңды өткөзүп берип атасыңбы, бийлигиңди өткөзүп берип атасыңбы деп ойлоп кеттим. Андай болбойт. Демек, бул жон гана ошол бир эле адамды гана даңазалап баркташ үчүн, өтө эң күчтүүсүнө бериш үчүн. Туура ат деген башка нерселерден кымбатыраак турарын көрсөтүш үчүн берген дейт. Эми ага далили керек, албетте. Каерде далили бар экен, мисалы? Же мисалы токтогулдар, ырчылар, башкалар, чорчулар барганда аларга эч ким калпак берчү эмес деп далилдеп берсин. Андан мурдакы заманды бизде далилдеп берсин, салттар менен айтып берсин, бул айылда мына далилим бар деп. Башка ой кайсы? Элдин баш кийимди бардык белектерден жогору эсептеши. Кошулам. Азыр эле айттым, аттардан бийик эсептейт экен деп. Кыргыз урууларынын той ашты көп бериши, элде аттын, тондун, куштун көптүгүн көрсөтүшү, элдин конокко төбөлдөрдү гана чакырышы. Жок, баары чакырылат деп атат. Куштун көптүгүн көрсөтүш эмес, эң негизгиси баш кийимди бардык белектен жогору эсептеши. Ат, жылкы, башка нерсе берсе дагы калпакты бир гана күчтүүсүнө берери. Туура таптым. Мен буга 90% ишенип тургам, 95%. 17-чи суроо. 30-34 саптагы сүйлөмдүн контекстинде мурдуман алысты көрө албайм деген түшүнүк кандай маанини билдирет? Контекстинде туура, ошол жактагы мааниде 30-34. Мисалы, мурдуман алысты көрө албайм деген сөздү өзүн билебиз да эмне экенин, балким. А бирок бул жердеги мааниси, колдонуу мааниси эмне деп сурап атат. Маани мурун эки кулакчын эки канат болуп, оңду солду иймерип турган ыйык калпак эми мурдуман алысты көрө албайм дегенсип жырык тумшукчага айланып калды дейт. Демек, мурдуман алысты көрө албайм деген кандай контекстте колдонуп атат? Көздүн начар көрүүсүнбү? Жок, бул жакта көздүн начар көрүүсүн эмес, мындай өтмө мааниде колдонууда. Ой жүгүртүүнүн шектелгендигин, туура, кошулам.
бирок кайра келебиз. Өз кызыкчылыгын гана ойлоону кошулбайм, бирок болушу мүмкүн, эми кайра келебиз. Илим билимдин жетишсиздигин мурдуман алысты көрө албайм деген көпчүлүк учурда ой жүгүртүүнүн чектешсиздигине жакын маани деп ойлойм. Илим билимдин жетишсиздигине эмес. Мурдуман алысты көрө албайм, ой жүгүртүүм чектелген, эски салтты кааданы билбейм деген сыяктуу мааниде мен түшүндүм. Анан буга мен бир 70% ишенип турам. Карап көрөйүн. Туура таапмын. 17Б экен. 18-ci суроо. Текст боюнча ак калпак менен тебетейдин окшоштугу эмнеде? Атайын текстти карап көрөйүн. Ак калпак тешчи кийген адамдын чекеси жазылып, тебетейибизде ушул нукта жасалат. Түпкүрүндө ак калпактын эки капталында эки тилик кулакчыны болуп, ак кулактын үстүнө дал келип, калпактын туюк эки өңүрү алдына карап маңдайга кийле турган. Аны айчыктуу ак калпак тешчи кийген адамдын чекеси жазылып, жарашып турчу. Тебетей дагы ушул эле нукта жасалат экен. Кандай нукта? Мына үстүдөгү символ, кыргыздын 4 тарабы бириккен жери, уюл чоку, этек жагыда улам кеңейип, төгөрөктүн 4 бурчунун чексиздигинен кабар берип турганы андай мындай. Ошондо текст боюнча ак калпак менен тебетейдин окшоштугу эмнеде? Өңдөрүнүн бирдейлигинде эмес, өң жөнүндө кеп болбой эле. Анан биз өңүн билебиз го, тиликтеринин бирдейлигинде. Менин оюмча ошондой таризде деп жасаган айтканын себеби тиликтеринин бирдейлигинде. Ошол жер жакшы түшүнбөй атам. 4 тараптуу экендигинде. Так, болушу мүмкүн. Атайын арнап тигилгендигинде. Азыр башка элден ала тоосу ак калпактын бычылып тигилиши түзүлүштө боз үйдүн түндүгүн кайталап турган сейт, акылмандык андай, алардын бириккен жери уюл чоку, төгөрөктүн 4 бурчунун чексиздигинен кабар берет. Тебетейибизде ушул нукта жасалат. Түпкүрүндө ак калпактын капталында эки тилик кулакчыны болуп, ак кулактын үстүнө дал келип калат. Демек, ак калпактын да эмес, ак калпактын эки капталында эки тилик кулакчыны болуп. Демек, тебетейдин тилиги бар деген сөз эмес, бул жөн эле тебетей үстүндөгү мааниге, астындагы мааниге эмес, үстүндөгү мааниге окшош деп атат. Үстүндөгү мааниси эмне эле? Боз үйгө, төгөрөктүн 4 бурчуна деген сөздөрдү колдонду. Ошондуктан төгөрөктүн 4 тараптуу экендигине кошулам. Анан кийин өңдөрүнүн бирдейлиги сөз болгон жок, тиликтеринин бирдейлигин тиликтерин кийин сөз кылууда. Ошондуктан атайын арнап тигилиши деген эле вариант калды. Ошону далилдеш керек. Ыйык салтты туюнуп тургандай сезилет. Ошондой эле 4 тарап алардын бириккен жери. Ак калпак кийген адамдын мындай бир эле жарык чыгарып, анчыка бизге мурун эки болбосо макул, мен тебетейдин дагы мисалы мен 4 деген вариантка кошулдум. 4 тараптуу экендигине. Анткени үстүндө айтып туруп анан. Ошон үчүн тебетейди атай арнап тигүү деген жөнүндө сөз болгон жок. Бирок бул вариантта 4 менен 1 кездешип калды. Бирок менин үстүндө тикелей далил таба албадым. Балким текстти дагы карап чыксам тикелей далил тапмакмын. Бирок ага балким чыныгы тестестердин убактыңар жетпейт. Мен азыр болсо өзүм айтып аткандай автобуска шашып атам. Ошон үчүн Г деп белгилейин. Анан буга бир 51%. Анткени мен биринчисиге атайын арнап тигилишине тексттен далил таба алган жокмун. 2 менен 3-түн ката экенин түшүндүрдүм. Анткени өңдөрүнүн бирдейлиги жөнүндө сөз болгон жок. Тиликтердин бирдейлиги жөнүндө айткан жок. Калпактын гана тиликтери жөнүндө айтты. Тебетейдикин
калпактын биринчи боз үйгө окшоштугун, ала тоого окшоштугун айтып, анан тебеттей ошого окшош төрт тараптуу дагы бир нерсе деп айтып, анан калпактын тиликтери бар деп астында айтып кетти. Ошон үчүн тебеттейде тиликтери бар дегенге кошулбайм. Ошондуктан 18G деп ойлодум жана туура таптым. Чынын айтайын, жана мен 17-ни карап атканда 18 көрүнүп калган мага. Ошон үчүн дагы бирок далилдегенде аракет кылдым. 4-тү мен далилдедим, бирок 1ге текст боюнча далилим жок. Бирок 1 менен 4 менин оюмча бул атайын арнап тигилишин силер текстти карап туруп аракет кылып көргүлө. Балким кайсыл сөздөн тебетейдин атайын арналып тигилиши жөнүндө же баш кийимдердин баарын атайын арнап тигет деген жери барбы? Көрөйүнчү. Макул, көп токтобойн анда. Ушуну менен бул текстти талдоону жыйынтыктадым. 8 суроо, 8ден 8 туура болду. Мен үчүн бул дагы башка кээ бир цомо суроолорун иштегем. Аларга караганда кыйла жеңилирээктей сезилди. 8ден 8 туура. Кийинки тексттерди дагы талкуулаймын. Ушул сыяктуу талдоонун жолдорун мен биздин окуу түшүнүү курсубуздан көрө аласыңар. Баштапкы сабактары 100% бекер. Карап көрүп, жакса толук сатып аласыңар. Ал жакта логикалык жаңылыштар эмне экени жөнүндө да түшүндүрүлгөн. Андан кийин кыска тексттер, узун тексттер, суроолордун татаалдыгы менен жоон көргөндө 1, 2, 3, 4, 5 деңгээлге чейин татаалдыктагы суроолор. Анан ошентип иштей аласыңар. ЖРТга чейин кенен жетише аласыңар. Суроолор болсо биздин WhatsApp'ка жазсаңар болот 0776 98 12 00 номерине, же болбосо Instagram'да Bilimod KG жазсаңар болот, же Google'дан Bilimod KG деп кирип эле бекер регистрациядан өтүп баштапкы сабактарыбызды бекер көрө аласыңар. Окуп түшүнүү болсун, математика болсун, химия болсун.